алтын тамга деген эмне бул? Алтын тамга деген бул биринчи класстан 11 класска чейин жалаң 5 менен окуган окуучулар өзгөчө аттестатты алышат. Ошого атайын жанагы тесттерден өтүшөт предметтер боюнча. Ошол предметтерден эгерде тастыктаса, урматтуу министр, угуп койсоңуз мен билем муну. Тастыктаса, демек алтын тамга деген жана өзгөчө кызыл түстөгү аттестат алат. Эмне керек ан? Силер 11 жыл ошол окуучуну окуттур, андан кийин силер 11 жылдан кийин мындай өзүңөр не уверенсиңер ошонун 5ке окуганына? Бүт отличниктер мындайча айтканда бул тестти сдавать этет, туурабы? Бул тышкы баалоонун бир кошумча элементи да. Билим берүү министрлиги окутпайт ар бир мектепте окуучунучу. Мисалы былтыр 2000ден ашуун тапшырган баланын басымдуу бөлүгү алтын тамгадан тапшыра албай калды. Бул мектептин директоруна бериле турган баа болот. Бул мындайча бүгүнкү тил менен айтсак, сертификация катары кабыл алсак болот да муну дагычы. Анткени ал ыктыярдуу. Мен отличникмин. ОРТга тапшырганда менде льгота болот деп бала тапшырат. Эгер тастыктай алса мектептин сапат көрсөткүчү, тастыктай албай калса мектепте жөн эле формалдуу нерсе берилип атыптыр деген түшүндүрөт. Жок, билим берүү министрлиги баа бериш керек кайра, туурабы? Бериш керек. Эми карап туруңуз. Сиз айттыңыз мага, биз окутпайбыз дедиңиз, окуучуларды. Мугалимдер окутуп атат. Биринчи силерден түшөт, анан мугалимге чейин барат. Силер баштайсыңар окутупчу. Ошон үчүн бул бизге Каныбек Капашович бияка келип туруп өзүнүн эмесин айтып берип атат. Силер окутасыңар. Эми карап туруңуз. Мага азыр угуп турсаңыз, эми экинчисин карап туруңуз. Мен тиги жылы ушул силердин алтын тамгаңар менен көмүлүп калдым. Анткени суроолор туура эмес. Бир мектепте мындайча окутса, тияка барганда суроону башкача берип атат. То есть мектептер разный да, туурабы? Өзүңүз билесиз. Частный мектептер бар, ар кайсы мектептер бар. Окутуу методикасы ар кандай. Аны силер кылгансыңар. Немецкий бар, математический бар, тигинси бар, бунусу бар. Суроолор дагы дал келбей калып атат да ошолоргочу. Каныбек Капашович, бул сизге да эми сиз да министр образования мындан арычы. Мындайча айтканда 11 жыл окутуп, окуучуну 5 деген бааны берип келип туруп, анан 11ге келгенде баланы талкалап коюшат. Анткени бала түшүнбөй калып атат. Мен кантип 11 жыл 5 алып келип окуп келип туруп, андан кийин бир тесттен өтүп туруп, ушул тесттен өтүп туруп, алтын тамгадан өтүп туруп, кандайча мен албай калдым деген суроолор келип атат да. Саламатсызбы, урматтуу министр, сизге айтарым, баягы эле алтын тамга боюнча ушуну жок кылсаңар жакшы болмок. Азыр эле мага информация келип түшүп атат, бияктан бир мектептен 8 отличник барып туруп, 8 отличниктин бирөөсү дагы алтын тамганы албаптыр. Экинчи мектептен 9 барып туруп да бирөө эле алыптыр алтын тамганычы. Бул эмне деген алтын тамга ал? Эгер силер өзүңөрдүн директорлоруңарда уверен болбосоңор, кандай образование өтөткөн? Алтын тамга менен окуучулардын окуган сабагы менен силер ал немени утверждать этпегиле директорду. Башкача неме ойлоп тапкыланда, инструмент, эгер болбойтса.